Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагыбызга кош келиптирсиңер. Биз бүгүн силер менен, урматтуу балдар, муун, анын түрлөрү. Биз өткөн сабакта муун өткөнбүз. Эми бүгүн ошол муундун түрлөрүн ажыратабыз. Анда эмесе сабагыбызды баштаардын алдында төмөнкүдөй максат коюп алалы. Кыргыз тилиндеги муун, анын өзгөчөлүгүн үйрөнөбүз. Сөздөрдү муундарга ажырата алабыз, муундун түрлөрүн аныктайбыз. Берилген көнүгүүлөрдөн сөздөрдү муундарга ажыратып, муундун түрлөрү боюнча атайбыз жана аны машыгабыз. Сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөбүз, тарбияланабыз. Бүгүнкү анда темабыз бул муундун түрлөрү. Алгач биз сабагыбызды баштаардын алдында ошол муундун анын бир сыйра мындай эске салып кайталап алалы. Муунду үндүү тугуштар түзөрүмүз өткөндө айтканбыз, кыргыз тилинде 3 муун бар балдар. Демек, канча сөздө канча үндүү болсо, ошончо муун бар деп өткөнбүз өткөн сабакта. Эми ошол муундардын дагы түрлөрү 3кө бөлүнөт экен кыргыз тилинде. Биринчиси үндүү тыбыштардын гана турса, же болбосо үндүү тыбыштар менен аяктаса, муну биз ачык муун деп айтабыз. Мисалы, та. А деген үндүү тыбыштан гана турду, анан та. Демек, аягы та дегенде а менен бүтүп, бул дагы ачык муунду берип атат. Ары, тала, кала, тарасана. Демек, үндүү тыбыштан турат, болбосо үнсүз менен башталып, аягы жалаң үндүү менен бүтсө, аны биз ачык муун дейт экенбиз. Кийинкибиз жабык муун. Үндүү менен башталып балдар, бирок үнсүз тыбыш менен аяктайт. Аягы үнсүз болуш керек. Мисалы, ат, от үндүү менен башталды, о, же болбосо а, анан т. Каткалаң менен бүтүп атат, үнсүз менен. Ит, өт, эт, эл, эр, оор. Кийинкибиз, үчүнчүбүз, бул туюк муун. Туюк муун балдар бул үнсүз менен башталып, анан үнсүз менен бүтөт. Демек, эки үнсүздүн ортосунда бир гана үндүү тыбыш болуш керек. Мына ошону биз туюк муун деп айтабыз. Мисалы, жаан, ж үнсүз, анан үндүү келди, а созулма, анан н. Демек, үнсүз менен башталып, н үнсүз менен бүттү. Бал, кол, мына байкап атасыңар. Бул бир муунду сөздөр экен. Эми эки муундукту көрөлү. Жол, дош. Жол, мына ж менен одан кийин л келип атат. Анан дош. Д дагы үнсүз, ш дагы үнсүз. Курдаш, жардам, камдан деп атат. Демек, биз түшүндүк деп ойлойм. Муундун түрлөрү оңой. Алган билимдерибизди анда биз бушуктоо үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү иштеп көрөлү. Окуу китебиңерди ачасыңар. 140 көнүгүү. Бул жерде жетим кыз деген текст бар. Биз ушул текстти окуп чыгабыз. Анан кара менен басылган сөздөрдү биз муунга ажыратып, анан жанагындай ачык, жабык жана туюк муунга бөлүп чыгат экенбиз. Анда мен силерге текстти бир сыйра окуп берейин. Силер түшүнгүлө, анан түшүнгөнүңөрдү айтып бересиңер. Жаңы сөздөр менен иштейбиз, балдар, жакшылап көңүл буруп тургула. Илгери бир жетим кыз кара мүртөз аялдын колунда жашаптыр. Аял жеткен таш боор экен. Кызды күн сайын сабап, азабын колуна берип, түн киргенде да иттин үнү жетпеген жерге сууга жумшайт. Кыз түн киргенде эки чакасын көтөрүп сууга жөнөйт. Кыз дайыма асмандагы айды эч тутат. Ай болсо жарык кылып жолду агартып, кызга жол көрсөтөт. Бир күнү көзгө сайса көрүнгүс караңгыда кыз сууга жөнөйт. Капыстан карышкыр астына чыга калат. Кыз коркуп даракка чыга качат. Таңга маал ай чыгат. Кыз дарактан түшүп, сууга барып, суу сузуп алса, чакада ай көрөт. Кыз айга арыз муңун айтат. Ай эжеке, мени таш боор, кара мүртөз адамдар курчады. Көрөр күнүм, ичер суум түгөндү. Кыйналбайын, эми дарыяга түшүп өлөйүн, деп көз жашын чакага төгөт. Ошондо кыздын дартын уккан боорукер ай аны асманга кошо алып кетиптир. Мына балдар,
Демек тексттин мазмунун силер толук түшүнүүңөр болуш керек. Бул жерде ошол жетим кыздын, ата энеси жок кыздын ошол кыйналгандыгы, анын көргөн азап тозогу жөнүндө айтылып атат. Анан баары бир канчалык азап чексе дагы, бул дүйнөдө кыйынчылык болсо деле баары бир арабызда жакшы адамдар чыгат. Алар сөзсүз ошондой кыйналган адамдарга жардам берет. Жашоодон үмүт үзбөш керек деген ушундай бир маанайдагы текст экен. Анда жаңы сөздөрдү биз карап таанышып алалы. Кара мүртөс, бессердечный деген. Таш боор, жестокий. Азабын колуна бер, мучит. Иттин үнү жетпеген жер, далеко. Түн киргенде, с наступлением ночи. Эч тут, считать опорой. Көзгө сайса көрүнгүс, темно. Таңга маал, рассвет. Арыз мұң, жалобы, печали. Кыздын дарты, горе девочки. Анда текст боюнча биз төмөнкүдөй суроолорго жооп берип көрөлү. Биринчи суроо: кыздын өгөй энеси кандай экен? Мүнөздөмө берип көрөбүз. Байкасаңар, кызды аябай кыйнаган. Демек, ал абдан таш боор, тынбай жумшап, кызга көп кордук көрсөткөн ажаан аял экен. Экинчи суроо: кыз эмне үчүн даракка чыгып жашынды? Эсиңерде болсо, кыз таң атканга чейин даракта отурду. Алдынан карышкыр чыккандыктан таң атканча даракта коркуп отурду. Уктабаптыр түнү менен даракка жабышып. Үчүнчү суроо: ай эмне үчүн кызды өзү менен кошо алып кетти? Жообу: кызга күйөр эч ким болбогондуктан. Демек, мындай жардам берүүчү адам болбосо деле, сөзсүз түрдө жаратылыш болсо дагы кандайдыр бир жардамга келет деген сыяктуу. Үмүт үзбөй жашаш керек деген ой келип атат. Анткени кыз үмүтсүздүккө түшүп, мен боюмду дарыяга таштап өлсөм окшойт деп калбады беле. Мына ошондо анан кийин ай аны өзү менен кошо эмне кылыптыр, алып кетиптир асманга. Эми балдар, белгиленген сөздөрдү муунга ажыратабыз. Мен бу жерге силерге азыр даяр эле үлгүсүн көргөзөйүн. Силер болсо ошол жакшылап мен айткан мисалдарыма көңүл буруп тургула, анан дептериңерге тууралап жазасыңар. Илгери деген сөз экен. Ил жабык муун, ге ачык, ри ачык. Кара мүртөс. Ка ачык, расы ачык, мүр төз деген экөө тең жабык муун. Туюк муун экен. Аял. Бул жерде а деген ачык муун, ял деген туюк. Анткени ый деген үнсүз менен башталат. Мына йоттошкон тамгада кетип аткандыгын мен өткөн сабакта да түшүндүргөм. Ый менен аны берет деп. Сабап. Бул жерде са деген ачык, бап деген туюк. Киргенде. Кир туюк, ген туюк, де ачык муун. Мен муундарды кара кашага алып жазып койгонмун. Асмандагы. Ас жабык, ман туюк, да ачык, гы ачык муун. Агартып. А ачык, гар туюк, тып туюк. Көрүнгүс. Кө ачык, рүн туюк, күс туюк. Коркуп. Кор туюк, куп туюк. Даракка. Да ачык, рак туюк, ка ачык муун. Маал. Бул бир муунду сөз экен. Бул туюк муун. Суу. Бул дагы бир муунду сөз экен. Ачык муун. Ай. Бул жабык муун, бир муунду сөз экен. Ичет. И ачык, чет туюк муун. Эми. Ачык, ми дагы ачык. Дартын. Дар туюк муун, тын туюк муун. Кошо. Ко ачык, шоосу дагы ачык. Демек, балдар, жакшылап бир сыйра кайталап алган билимдериңерди бышыктап алалы. Демек, силер көнүгүүнү түшүндүңөр деп ойлойм. Анда муун деген эмне эле эстейбиз? Муун албетте сөздөгү бир ыргак менен айтылган бир же бир нече тыбышты биз муун деп айтабыз. Муунду кантип ажыратабыз? Сөздө канча тыбыш болсо, биз ошого карап ажыратабыз. Ардактуу деген сөздө канча муун бар жана түрлөрүнү ажырат дейт. Карап көргүлө, бөлүп көрөлүк. Ар
дак, туу. 3 муун бар экен. Ар жабык, дак туюк, туу ачык муун. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздагы жыйынтыктап калдык. Үйдөн балдар силер тапшырмага сүйлөм түзөсүңөр жана ал сүйлөмдөрдү муундарга ажыратып келесиңер. Жалпы 4 сүйлөм түзгүлө. Мына ошонун ар бир сөзүңөрдү муундарга ажыратып, ачык, жабык, туюк муун экендигин үстүнө жазып белгилеп келесиңер балдар. Урматтуу балдар, силер сабакка бүгүн аябай активдүү катышып, айтылган суроолорго көңүл коюп, угуп, ал мени менен кошо иштеп, сабакты күзөтүп отурдуңар деп мен ишеничте калайын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аягына чыкты. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө сак саламатта